Россия Федерациясында выдворение, черный список же депортация Кыргызстандын жарандарына отмена болду. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. 11 декабрь күнү Интерфакс маалыматтык агенттиги маалымат бергендей эле Госдумада мигранттарды выдворение кылуу боюнча поправкага киргизүү кирди жана ошол поправканы Госдума кабыл алды мекендештер. Ал поправка кандай болот, кыргыз мекендештерге кандай тиешеси бар, ошол боюнча бир кенен маалымат берип кетели. Андыктан каналга катталып, лайк басып, комментарийга өз оюңузду калтырып кетүүнү унутпаңыз. Ал поправкада мекендештер, мигранттар административный штраф алып, 18.8 статья менен административный штраф алып, судьяга, сотко жетип, выдворение ала турган учурда ошол выдворениянын ордуна штраф жазып берүүгө мүмкүнчүлүк бар деп жатат. Ошол жөнүндө поправка кабыл алды. Ал кандай учурларда болот мекендештер? Бардык эле мигранттарга андай боло бербейт, бир канча учурларда деп атат. Анын биринчиси, эгерде мигрант, иностранный гражданин Россия территориясында налогторду төлөп, трудовой договор менен жашап, жанагы социальный фондко налогторду начислять этип турган болсо, же болбосо Россия Федерациясында орус жарандыгы бар, үй бүлөсү бар боло турган болсо, же болбосо Россия Федерациясында мындай ипотекага же квартира сатып алган болсо, ошол учурларда гана ошол выдворениянын ордуна штрафтарды жазып берүүнү туура көрдү. Ал штрафтардын акчасы канча мекендештер? 40 000 рубльден 50 000 рубльга чейин деп айтып жатат мекендештер. Эскерте салып кетсек, Сираж Адилов YouTube каналында биз дайыма эле айтып кетебиз, түз эфирлерде дагы мен дайыма айтып кетем. Сотко жеткенде, эгерде 18.8 менен административный штраф алып сотко жете турган болсоңуздар, ал жакта налог төлөнгөн болсо, трудовой договор бар болсо, көпчүлүк учурда судьялар сиздерге Россия территориясында калып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет мекендештер. Бул мурда эле бар болгон, бирок официалдуу түрдө, закон түрүндө болгон эмес. Азыр ошол эле нерсени официалдуу түрдө закон катары кабыл алып коюшту жана чоңдогон штрафтарды белгилеп коюшту. 40 000 рубльден 50 000 рубльге чейин. Андыктан, урматтуу мекендештер, мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Россия территориясында, Москва шаарында трудовой договор менен налогторду төлөп жашоону туура көрүңүздөр мекендештер. Бул сиздерге жакшы сунуш. Эгерде кайсы бир мекемеде иштеп аткан болсоңуздар, налог төлөй турган болсоңуздар, ошол төлөгөн налогуңуздардын баары общий бюджетке түшөт жана ошол бюджеттин негизинде полиция кызматкерлери, прокурорлор, же болбосо ошол сот органдары дагы зарплата алып, айлык майына алышат мекендештер. Ошол себептен орус бийлиги дагы, орус полиция кызматкерлери дагы дайыма мигранттардын налогду төлөп Россия Федерациясына пенсионный фондко акчаны төгүп туруусуну каалашат мекендештер. Акыркы учурда Владимир Путин, патриарх Кирилл жана башка белгилүү саясатчылар, журналисттер дагы мигранттар боюнча өздөрүнүн оюну айтып келе жатат. Ал дегени ушул Россия Федерациясында, Москва шаарында айрыкча болгон мигранттардын арасындагы закондун өзүнө өзү карама каршы иштеп аткандыгы, же болбосо мигранттардын арасындагы көзөмөл жок, тартип жок, бардак болуп аткандыгынын белгиси жана ошол нерсени бийлик органдары мындай жөнгө салуунун аракетин көздөп атышат мекендештер. Буюрса, мен ойлоймун, 2-3 жылда ушундай аракеттер менен мигранттар дагы мындайча айтканда көчөдөгү полицияларга коррупция катары 1 сом, 2 сом акча бербей, мамлекетке официалдуу налог төлөп, официалдуу түрдө көкүрөктү бийик көтөрүп Москва шаарында иштеп калган мүмкүнчүлүктөр болот мекендештер. Ушуну менен биздин кыскача видео ролигибиз аяктады. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта болуңуздар, урматтуу мекендештер.